Флаги вверх. Подавняйся. По переднему плану вы выходите впереди солиста. Unutmasdan saltanasın kadasın. Ulan saltanattın rasmi bölügü ушуңунун соңуна чыкты. Бардык. Заканчивает Санчар, а про концерт говорим, когда президент ушел. Концерт. Все, хорошо. Ткань. Флаги. Юг. У нас, оказывается, герой. Урматтуу Сооронбай Шарипович, урматтуу шаар тургундары, ардактуу меймандар, баарыңыздарды бүгүнкү эгемендүүлүк майрамыңыздар менен чын дилимден куттуктайм. Эгемендүү Кыргызстаныбыз өсүп, өркүндөй берсин. Элибизге ачык асман, чын ден соолук, бакубат жашоо каалайм. Kırgız Respublikasının egemendiliğinin 27 yıldık märekesi menen çın yüreğimden kutluktayım. Egemenlik günümüz kut bolsun. Bugün ulu saltanat elimiz ezelteden engsep gelgen erkindike jetken gün. Ulutumuzun ümidi, tilegi müdösü işke aşkan gün. Öd aldınca memleket bolup, dünya sivilizasyasında, adamzattın ulu köçünde öz ordumuzu tattık dep tuğ kötörgön günümüz. Erkindik hiç kaçan beleke verilmeydi. Erkindik hiç kaçan tartılanmaydı. Al küreş menen gelet. Bugünkü ulu gün için, erkindik için ata babalarımız kılımdar boyu tınımsız küreşip geldi. Egemenlik için geçen degen er azamatlarımız öz ömrünü arnadı. Başın kancığa bayladı. Azatlık densep, erkinlikti kökürükte saktap, жүрüp ушул күнгө жеттик. Эркиндикти сүйгөн рух, кылымдардын сынагынан өтүп, муундан муунга мурасталган дөөлөт болду. Манас эпосунда айтылгандай, түгөнгөн сайын түтөгөн түптүбел,
Öksügen sayın örçügen namuslu jurt bolduk. Hurmattуу Kırgızstandıklar, жүрөгүндө оту, жүрүнүндө намысы бар кыргыз баласы үчүн эркиндик каны менен кош айланган көнөрбөз баалуулук экенин соңку тарыхыбызда далилдеп турат. Өлкөбүз акыркы чейрек кылымда эки элдик революцияны башынан өткөрдү. Мамлекеттин тагдырына элибиз кайдыгер болбой, ата бабалардын улуу жолун улаган коом үчүн, адилеттүүлүк үчүн улуу күрөшкө жан аяган эл экенибизди далилдедик. Кыргыз элинин эркиндиги үчүн канын төгүп, шейит болгон баатырларыбызды бүгүн терең таазим этип эскеребиз. Урматтуу мекендештерим, жараткандан эмри менен эгемен мамлекетте эркин коомду жашоо мүмкүндүгү биздин муундун тагдырына туш болду. Бүгүн белгилеп жаткан 27 жыл бул тарыхтын өлчөмүндө анча деле көп эмес убакыт. Бирок биз мааниси жагынан кылымга тете мезгилди басып өттүк. Дүйнөлүк коомчулукта өз ордубузду таптык. Кыргызстан эл аралык аренада толук кандуу таанылган мамлекет болду. Эл аралык уюмдарга мүчө болуу менен аймактык жана дүйнөлүк интеграциялык процесстердин тең укуктуу катышуучусу болдук. Эми улуу жол улантып, эгемендикти эң бийик дөөлөт катары эздектеп, эркиндикти көздүн карагындей сактап, урпактарга жеткирүү биздин милдет. Жүрөк түпкүрүндө сактаган мекенчилдигибиз, ата бабалардын элес алдындагы милдетибиз, азаттыктын баарынан жогору баалаган рухубуз бизди алдыга сүрөйт, дем берет. Кыргызстандын келечеги үчүн өлкөдөгү тынчтыктын, улуттар арасындагы ынтымактын баркын сезип, мамлекеттүүлүгүбүздү коргоп, биримдигибиздин туусун бийик кармайлы. Ар бир кыргызстандык үчүн бул асыл максат болушу абзел. Урматтуу кыргызстандыктар, өлкөнүн өнүгүүсү ар бир жарандын мекенге болгон патриоттук сезимине байланыштуу. Жарандын укугун коргоп, анын эркиндигин сыйлаган мамлекетте жашаган адам гана ошол өлкөнүн өнүгүүсүнө салым кошун эңсейт, максат кылат. Коомубуздун укуктук негизде жашоосу, ар бир адамдын жарандык укугун бийик коюу, адамдык баалуулуктарды бекем сыйлоо биздин өлкөнүн өнүгүүсүнүн негизи. Өлкөнүн узак мөөнөткө өнүктүрүү концепциясында адамдык капитал өнүгүүнүн негизги ресурсу катары алдыга чыкты. Бардык тармакта эркин атаандаштык орнотулат. Эркиндиктин өзү мамлекетти өнүгүүгө алып келчү ресурс катары бааланат. Эркин адамдардын экономикалык жана саясий укуктары корголот. Менчикти сактоо, эркин ишкерликти жүргүзүү, инвестицияларды коргоо кепилдиги орун алат. Биздин өлкөдө эркин шайлоо укугу камсыз кылабыз. Мамлекетти башкаруудагы демократиялык принциптерди тереңдетебиз. Эл үчүн таза кызмат өтөө, коррупциядан алыс болуу, бийлик органдарынын маңызын аныктаган башкы максат. Бийликтин бардык бутактары дайыма элдин үнүн угуп, коомдун талабын сезип турушу Кыргызстанда да адаттагы эле көрүнүш болот. Жалпы элдин талабын ишке ашырып жаткан президент катары мен бийлик системасындагы ушул өзгөрүүлөрдү камсыз кылам. Бул менин негизги милдетим. Ынтымагы бар элдин таалайы багачылат. Ынтымагы жок элдин тапканы бекер чачылат дегендей, биздин келечегибиз, биздин бактыбыз Кыргызстандын көз карандысыздыгында, элибиздин ынтымагында. Кыргыз мамлекети биз үчүн баарынан жогору. Өлкөдөн өткөн дөөлөт жок. Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 27 жылдык майрамы кут болсун. Элибиз аман болуп, жергебизде дайыма тынчтык болсун. Ар бир кыргызстандыктын тилектери орундалсын. Кыргызстаныбызды жаратканым өзү колдосун. Майрамыңыздар менен, урматтуу мекендештерим.
Keynet dilim ızgar soğuktu aşışıp, bugün Kırgız egemenliği kalkım var. Ülkemizi önüktürüp kötürür. Keres Айтамын ғана ей, атадан ғана қалған мұрасты. Жээнбеков Сооронбай Шарипович 2018 жылды аймақтарды өнүктүрүү жылы деп жарыялады. Айылымда аруу байлык жатпайбы? Унутпайлы, улуу күчтү барктайлы. Айтматовду, Залкарларды өстүргөн элет жерин көтөрөлү, даңктайлы. Alın al,